Шайлоо дагы болду, шайлоонун эртеси дагы болду дегендей, азыр көпчүлүктү кызыктырган суроо бул валюта рыногундагы кырдаал болсо керек. Шайлоо алдында өкмөт Улуттук банктын рычагтары аркылуу доллардын курсун жасалма кармап турганы да айтылган эле. Шайлоонун эртеси эле доллар сомго карата билинер билинбес кымбаттап, азыр 70 сомдун тегерегинде болуп турат. Жакынкы тактап айтканда жаңы жылга чейинки, андан кийин жазга карай прогноздор ар кандай. Кээ бир прогноздор боюнча 1 доллардын баасы 100 сомго барып токтошу мүмкүн. Ал турсун андан дагы ашат деп болжогондор бар. Алдагы жарым саатта экономика, финансы, бизнес темаларына сереп салып эфирде Capital. Студиядан Назгүл Коңурбаева, Отман Кеч. Валюта рыногундагы туруксуз абал дагы деле уланууда. Шайлоонун эртеси кыргызстандыктар чоочулагандай доллар кескин кымбаттап кетпесе дагы акырындап позициясын бекемдөөсүн улантууда. Азыр доллардын курсун үгүт өнүктүгүнө чачылган каражаттардын эсебинен дагы кармалып турганы айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматтары боюнча шайлоого катышкан 14 партия үгүт иштерине 778 миллион сом же 11 миллион доллар акча коротушкан. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча шайлоого сарпталган каражаттын жалпы суммасы 1 миллиард долларды чапчышы мүмкүн. Айрым банкирлердин айтымында доллар сомго карата ушундай эле темпте кымбаттап, бирок алыскы келечекте теңге менен рублдин девальвациясын кууп жетиши мүмкүн. Ошондой эле доллар кымбаттайт деген күтүүлөрдөн улам дагы спекулятивдик жагдай түзүлүшү ыктымал. Валюта рыногундагы мындай түшүнүксүз абал алды менен бизнеске кыйынчылык келтирери белгилүү. Кыргызстандагы бизнестин өндүрүүчүлөрдүн жашоосу эки этапка бөлүнүп калгандай болгон эле. Шайлоого чейинки жана шайлоодон кийинки. Бизнес азыр дагы күтүү режиминде. Ал эми сомдун жакынкы келечегине байланышкан күтүүлөр жана прогноздор кандай? Пикир рубрикасында. Акча аста рынокточу. Азыр өлчөсөк бир ВВП'нын бир 30-40% эле камтыйт экен биздин сомчу оборотто сом. Бул эмне деген сөз? Оборотто акча жок. Оборотто акча жок болсо бул өндүрүшкө дагы негизи эле жалпы бизнеске бул жаман таасир этет. Бул Улуттук банк аз кармап турат сомдучу. Бир себеби эме болушу мүмкүн. Булар коркуп атат, сом менен бирөө спекуляция кылып, курска катуу давление кылып жиберет депчи, басып жиберет, анан дагы тезирээк сомдун баасы түшүп кетет дегендер, ошон үчүн сомду азыраак кармап атса керек менин түшүнгөнүмчү. Улуттук банк ушундай оборотто акчаны көбөйтүп берсе, бул бизнеске бир жардам болот. Бирок бизнес импортко карата алсыз болсо, бул бара-бара баары бир тезирээк түшүп салат да сомдо. Ошон үчүн бул жерде бизнести күчтөтүш керек да. Биз Бажы союзуна киребиз деп көбүбүз товарга кирип алдык, машинеге кирип алдык. Азыр 2-2,5 миллиард долларлык товар менен машина бар. Бул дордойдогу товарлар менен машинени санасак, обороттогу акчаны ошого салып сата албай атабыз. Улуттук банк колдон келишинче кез-кезде кармап коюп атат курсту, бирок эгер бизде мыйзам бар, резерв 3 айлык обороттогу акчага жетиш керек дегенчи, денежный база деп коет. Эгер ошо 3 айга жетпей калса, Улуттук банкта кирише албай калат. Базарга кирише албай калса, анда сом өтө тез эле түшүп кетиши мүмкүн. Резервдер 1-2 жыл мурун 2,5 миллиард долларга чейин жеткен. Азыр 1,5 миллиардтын эле тегерек болуп калды. Түшүп кетти ортодо. 1-2 жылда биз 1 миллиард долларды жок кылдык курсту кармаш үчүн. Мен бул жерде 100 сом деп чектебейт элем. Айтып атпайм, бул резерв менен колдон келишинче кармап келатабыз экономиканы. Бирок бир күнү 3 айлык обороттогу акчага жетпей калса, Улуттук банктын резерви бул тез эле өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бул жерде чектөө жок да, 100 көрөбүз, 150 көрөбүз, бирок ал маанилүү эмес. Эмне маанилүү? Биз бул ситуациядан кантип чыгабыз, ошол маанилүү да. Кантип акчаны сырттан алып келебиз, ошонун жолдорун издешибиз керек да. Биз өндүрүштү бутка тургузушубуз керек. Экинчиси патриотизм деп коебузбу? Биз сырттан товар көбүнчө албаганга аракет кылышыбыз керек. Эгер рыноктагы доллардын курсу сизге ыңгайлуу болбосо, Улуттук банкка барып пайдалуу курс менен акча алмаштырса болобу? Же эмне үчүн коммерциялык банктар Улуттук банк бекиткен курс менен валюта сатып же сатып алышпайт? Бул Улуттук банк жөнүндө кеңири тараган мифтерден. Улуттук банк негизги финансылык институт катары өлкөнүн акча кредиттик саясатын аныктап, эл менен түз эмес коммерциялык банктар аркылуу гана иштешет. Айтмакчы, Улуттук банк сомду сансыз эле басып чыгара береби? Деги эле экономикага канча акча керектигин ким кантип аныктайт? Бул суроолорго Capital'дын Улуттук банк менен биргелешип даярдаган Финсабат рубрикасы жооп берет. Улуттук банкта пайдалуу курс менен акча алмаштырса болот. Бул кеңири тараган мифтердин бири. Бул туура эмес. Улуттук банк Кыргызстандын акча кредиттик саясатын тескеген негизги орган. Улуттук банк эл менен түз иштешпейт.
Башкы финансылык институт өз саясатын коммерциялык банктар аркылуу жүргүзөт. Керек болгон шартта аларга кредит берет жана коммерциялык банктардын элдин алдындагы өз милдеттерин так аткаруусун көзөмөлдөп турат. Анткени дал ушул коммерциялык банктар эл менен түз иштешип, депозиттерди кабыл алып, кредит берип, эсептик кассалык тейлөө көрсөтөт. Улуттук банк коммерциялык банктарга лицензия берип жана алардын мыйзамда бекитилген экономикалык нормативдерди сакташын көзөмөлдөйт. Улуттук банк эл менен түз дагы иштешет. Алды менен дүйнө жана өлкөдөгү финансылык абал туурасында маалымат берип турат. Ошондой эле баардык эле кишилер келип, эскирип же тытылып калган банкнотторду алмаштырып кете алат. Между населением и Национальным банком именно коммерческие банки являются связующим звеном. Коммерциялык банктар эл менен улуттук банкты байланыштырган көпүрө. Бекеринен аларды экономиканын артериясы дешпейт. Коммерциялык банктар ашыкча ресурсу бар финансылык институттардын каражатын тартып, аны акчага муктаж болуп тургандарга берет. Финансылык ортомчунун ролу дал ушунда. Финансового посредника. Кыргызстандын улуттук банкынын бир канча функциясы бар. Бул орган өлкөнүн акча кредиттик саясатын аныктап, аны жүргүзөт. Жөн сөз менен айтканда, кыргыз экономикасына канча акча керектигин аныктайт. Жаңы акча, купюраларды, монеталарды чыгарат. Коммерциялык банктарга лицензия берип, алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт. Ал эми улуттук банктын негизги максаты болсо баалардын кескин кымбатташын же инфляцияны ооздуктоо. Мифтердин кийинкиси, улуттук банк валюталардын курсун аныктайт, ал эми коммерциялык банктар улуттук банк бекиткен курс менен акча алмаштыргылары келбейт. Эмне үчүн улуттук банк эч кандай чара көрбөйт? Кыргызстанда мамлекет валюта рыногундагы оюндардын шартын аныктабайт. Анткени сомдун курсу эркин жүгүртүүдө болуп, аны рынок тескейт. Мисалы, коңшу Тажикстан же Азербайжан, Украина, Беларусияны ала турган болсок, бул өлкөлөрдө валютанын курсу улуттук банк тарабынан бекитилет. Тактап айтканда, өкмөт улуттук акчанын баасын түшүрүп же көтөрүп кое алат. Сомдун курсун болсо рыноктогу суроо талап аныктайт. У этих коммерческих банков есть клиенты. Клиенты, они могут быть и физические лица, и организации, и компании. Бул коммерциялык банктардын кардарлары бар. Алар жеке же юридикалык жактар болушу мүмкүн. Комбанктар алардын келип түшкөн суроо талапка жараша алдын ала келишилген курс боюнча долларды сатат же сатып алат. Бул суроо талап жана сунуш рыногу. Сунуш менен суроо талаптын ортосундагы баланс болсо бир катар факторлордон көз каранды. Эгер өлкөнүн экономикалык абалы начар болсо, сом ошончо арзан болот. Дагы бир маанилүү фактор бул эмгек мигранттардын которуулары. Адатта мигранттардын которуулары доллар менен келет дагы, аны жергиликтүүлөр сомго алмаштырат. Демек мигранттардан канча көп акча келсе, сомго болгон суроо талап ошончолук чоң болот дагы, улуттук акчанын куну бекемделет. Курска жыл мезгилдери дагы таасир этет. Дагы бир миф: элдин колунда сом канча көп болсо, ошончо бай жашайбыз. Акча массасынын ашыкча болушу баалардын өсүүсүнө же инфляцияга алып келет. Каражат көп болсо, валюта арзандап, товарлар кымбаттап кетүү коркунучу бар. Анан калса чет элдик валютага дагы басым күчөйт. Сом ашыкча болсо, доллар кымбаттайт. Ал эми акча массанын аз болушу дагы терс кесепеттерин берет. Обыкновенного гражданина у него меньше денег сейчас, и он вместо тех же там. Эгер катардагы жарандын колунда аз акча болсо, ал ошончолук аз сатып алат. Айталы, эки түгөй бут кийимдин ордуна бирди алып калат, же сатып алууларды такыр эле кейингиге жылдырат. Демек товарга болгон суроо талап түшөт, жана өндүрүүчүлөрдүн өнүгүүсүнө стимул азаят. У них меньше стимулов для развития. Андыктан улуттук банк өлкөдөгү акчанын көлөмүн аныктоодо төмөн инфляция же тез темптеги экономиканын өнүгүүсү деген эки жагдайга карайт. Туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясында жыл ичиндеги баалардын өсүүсү 5-7%дан ашпашы керек деп көрсөтүлгөн. Бул улуттук банктын алдындагы негизги тапшырма.